Бейиш нуру. Орозонун сырлары. Ыйык Куранда Аллах Таала мындай дейт: Рамазан айы. Бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп көрсөтүлүп Куран түшүрүлдү. Силерден ким ушул айга күбө болсо, туш келсе, орозо тутсун. Орозо. Ислам дининин 5 түркүгүнүн бирөөсү. Шарият өкүмдөрүнүн эң улууларынан. Орозонун көптөгөн сырлары, акылмандуулуктары бар. Алардын бир экөөсүн гана сиздерге айтып кетели. Даяр болсоңуздар, баштайлы. Орозонун тарбиялоочулук сыры. Айланага көз чаптырып карай турган болсок, Аллах Таала жер бетин чоң сый дасторкон сыяктуу кылып жаратып койгонун байкайбыз. Ал дасторкондо миңдеген түрдүү рызкылар көздүн жоосун алып жайнайт. Формасы, даамы, түзүлүшү, жыты ар кандай, бири-бирине окшобойт. Бул рызкылар күтүлбөгөн жерден бизге берилүүдө. Биз инсандар кайдыгерликтен кээде бул рызкылардын кайдан, кимден келип жаткандыгын унутуп коебуз. Орозо маалында болсо бүткүл мусулмандар ифтар убагында кудум тартиптүү армия сыяктуу, кудум жараткандын сый дасторконуна келген конок сыяктуу кана баштагыла деген буйрукту күтүп турат. Демек, адам психологиялык жактан тарбияланып, Аллах уруксат берсе жейм, бербесе жок деп көрсөтүлгөн убакытты гана күтүп турат. Натыйжада жаа бербеген нафсибиз ачкачылыктан акылыбызга баш ийип, моюн сунуу менен тарбияланат. Ырыскылар Аллах Тааладан келе жаткандыгын сезет. Орозо адамга шүгүрчүлүктү үйрөтөт. Мисалы бир падыша чабарман аркылуу жөнөкөй адамга белек жиберди дейли. Ошол адам белекти алып жатканда падышага эмес, ортомчуга рахмат айтып, аны мактап баштаса, канчалык акмакчылык кылганын айтабыз. Ошол сыяктуу эле Аллах Таала да өз кулдарына ырыскыларын ар кандай себептер аркылуу, ортомчулар аркылуу жөнөтүп турат. Биз жогорудагы инсан сыяктуу ортомчуларга рахмат айтып, мактай берсек, ал эми чыныгы мактоо ээси болгон Аллах Таалага шүгүрчүлүк, ыраазычылык айтпасак, канчалык акмакчылык кылганыбызды билели. Ортомчуга бир аз эле ыраазычылык айтылып, ал эми Аллах Таалага эбегейсиз көп ыраазычылык айтылышы керек болчу негизи. Орозо болсо чыныгы таза ыраазычылыктын, шүгүрчүлүктүн ачкычы болуп саналат. Себеби күнүгө каалагандай жеп иче берип, бизге берилген ырыскылардын баркын кандайдыр бир деңгээлде сезбей калабыз. Суук болбосо жылуулуктун баркы, ал эми караңгылык болбосо жарыктын баасы сезилбейт. Ошол сыяктуу эле ачкачылык болбосо токчулуктун, ырыскылардын баасы билинбей калат. Негизи эле биз адамдардын табияты ушундай көрүнүштө жаратылган экен. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, колдон кеткенде гана баркын сезебиз. Жөнөкөй убакыттарда катыган нанды жебейбиз, түгүл таштандыгы да ыргытып салышыбыз мүмкүн. Ал эми орозо маалында болсо, ошол катыган нан көзүбүздөн учат. Падышадан тартып, жөнөкөй адамдарга чейин бир сындырым катыган нандын баркын билип калабыз. Ошол катыган нан Аллахтын канчалык даамдуу бир ырыскысы болгондугун жан дүйнөбүз менен сезебиз. Бизге келген ырыскылар бизге гана таандык болбогондугун, тагыраак айтканда Аллахка гана таандык болгондугун билебиз. Уландысы бар. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.